Кутман таң достор, Америкадан үй алуу боюнча суроолоруңарды окуп атам. Эки кеңешим бар. Биринчиси, Esal Club уюштурган 3 күндүк ретритке катышкыла. Ал жерде 3 күндүн ичинде силерге керектүү бардык маалыматтар берилет. Андан келип эле үй издеп баштайсыңар. Кандай үйдү издешти, кантип эсептешти, кайсыл жактан издешти баарын билип каласыңар. Экинчи кеңешим, жана жазып атпайсыңарбы? Таанышыбыз өзүнүн үйүнө $4000–5000 айына төлөйт. А биз 2,5 миң эле төлөйбүз деп. Ошол Чикагодо орточо райондордо бир айга аренда 2,5 миң болсо, силер эсептегенде ошол 2,5 миңден ашык кредит төлөбөй турган үйдү алыш керек. Эмнеге? Себеби силер башка штатка, башка районго көчкөнүңөрдө силердин квартиранттарыңардан түшкөн акча силердин лоунуңарды жабыш керек. Андай болбосо силер өзүңөр аркага кетесиңер, минуска кетесиңер. Ошол силердин досторуңардай болуп, кийин аттин кылып өкүнөсүңөр. Андай болбош үчүн бир аз маалымат алып алып үй издесеңер, силерге көп акча үнөмдөлөт. Биз ошол себептен 3 күндүк ретритке бардык үйгө керектүү, үй алууга керектүү маалыматтарды камтып кошуп койдук. Кийинки ретриттен жолукканча.